Амансыздарбы мекендештер, аты жөнүм Зүлфия. Бүгүн кезектеги дагы бир ачкыч тапшырууга келдим. Кардарыбыз Назгүл эжекебиз мындан 15 күн мурун болгон сделкасы. Кыргызстандын жараны, баласы экөө болгон участниктер сделки. Азыр Химкиге келдим. Химкидеги үй жөнүндө тааныштырам. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Кардарларыбыз Назгүл эжеке менен баласы Кыргызстандын жараны. Биздин компанияга качан кайрылганын, кандай кыйынчылыктар болгонун, канча үй көргөнүн, ушунун баары алдыда мен сиздер менен бөлүшөмүн. Химки жөнүндө айтсам, МСД менен келсе болот. Электричкага жакын, азыр экөөбүз басып сүйлөшүп келдик. Анан кандай кыйынчылыктар болот негизи, турак жай алган оңойбу же бат эле баары болуп калабы, кандай кыйынчылыктарды карабай үй алыш керек, ошолордун баары менен сиздер менен бөлүшөт. Үй сонун жерден алынган деп ойлойм. Өзүнө жаккан, эң башкысы кардарыбызга жаккан үйдү алып бердик деп ойлоймун. Ошол мекендештер биз менен болуңуздар, аягына чейин үй менен дагы тааныштырам. Ошол 15 күн болгон себеби дагы бар. Обычный сделка болуп, баардыгын МФЦ аркылуу тапшырганбыз. Айтып кеткендей эле ар бир сделка бири-бирине окшобойт. Баягы Химкиге дагы келип, бирок документтерин бүтүрө албай кайра Москвага барып, уландырып, ушинтип атып анан бүтүргөнбүз. Ал эми артта калды баардыгы. Эң башкысы азыр ачкычын дагы алган кечээ күнү. Бүгүн ушинтип үйүнө келип, дагы бир сыйра карап, текшерип, документтерин дагы бир сыйра тактайбыз. Ошол мекендештер биз менен аягына чейин болуңуздар. Кимде ким турак жайлуу болгум келет десе, аракет Назгүл эжекебиздин үйүнө кирдик. Белгилүү себептер менен Назгүл эже көрүнгүсү келген жок. Эми кадарыбыздын дагы сыйлашыбыз керек. Ошон үчүн сиздерге процесстин баарына айтып берет. Назгүл эже эмнеден улам турак жай алам деген максат коюп алдыңыз. Максатыңыз эмне болду эле турак жай алганга? Жана саламатсыңарбы баарыңарга? Турак жай алганга себеп биринчиден ушул Москвада иштеп жүргөн себеп болду. Эмнегедир ошо көп жылдан бери квартира снимать кылабыз, 10 жыл десек болот. Ошо анан мындай ойлоп көрсөк, ошо оруска деле ошо 50 миң төлөйт болчокпуз трешкабызга. Ойлоп көрсөк, өзүңдүн үйүң төлөгөн лучше болот экен деп ошондой решение чыгардым. Ошо биринчи себеп болду. Экинчи себептен документация. Акыркы убактарда өзүңөр билгендей эле Россияда ушул документация кичине проблема болуп баштады. Регистрация баары орустар эле кое бербейт экен. Регистрацияга официально иштегин келсе, любой эле работодатель именно ошо таза квартирада болгон, желательно ошондой регистрацияны требовать кылат экен. Ошол себеп болуп анан
үй алганга чечим чыгардым. Азыр эле кайсы айдан баштап ошо KG недвижимость агенттиги менен иштеп баштадыңыз? Мен KG недвижимости биринчиден YouTube'дан көрүп баштадым. YouTube'дан көрүп баштаганыма 1 жыл деп болду десем болот, потому что былтыр күз малынан ошо иште отуруп алып, көрүп, элдердин алгандарын эме кылып көргөм биринчиден. Анан кийин өзүм 27 майда барып консультацияга бардым. Консультацияга барып, консультация алып, бар жокту тактап, түшүнүп, анан кеткем. Бир себеп болуп калып, мен иштеген жеримден кичине өзү 3 ай иштеш керек болуп калып, трудовой договорго кичине жетпей калып, анан ошо вопростор болуп, айтсам ошо 3 ай толук иштеш керек дегенден ошо кичине өзүм иштеп калып, анан майдын 27-синде келип, анан договор составлять кылып келиптин. Андан мурун экен, андан мурун келип консультация алыппын. 1 жума мурун келип алыппын. 1 жумадан кийин келип, анан ал эме кылып кеттим ошойт. Договор составлять кылып. Ошо. Ким менен акылдашып советтештиңиз? Үйдөгүлөрүңүзгө билбейби же билбей эле өзүңүз эле баштадыңызбы эч кимге айтпастан? Чынын айтсам өзүм эле баштадым. Мен өзүм эле эч кимге айтпай эле, өзүм эле чечим чыгарып, ушундай жасайын, ушундай выгодныйраак болот экен деп эле чечим чыгардым. Өзүм эле чыгарып, өзүм эле барып, өзүм эле договор составлять кылып, өзүм эле иштешип баштадым. Ошо. Биринчиден андай ой болот окшойт баарында эле. Менде деле изначально ошондой ой болду. Болбой калсачы, болуп калсачы деген. Бирок барып консультация алгандан кийин почему-то мындай ишеним болду. Анан кийин сомнение болгон жок. Мен алам деп эле эме кылдым. Алам деген эле эме болду. Чечим болду, так эле алам, алып беришет дедим. Ошо. Канча агентствага бардыңыз? Баягы азыр онлайн заман эмеспи? YouTube'дан деген айткандай эле көп маалыматты таап, издештирсе болот деген үчүн ошол KG недвижимость агенттигинен тандадыңыз, токтодуңуз, себеби эмне болуп калды? Туура азыр Россиянын аймагында деле андай агентстволор көп, чынын айтканда. Ак жактан деле чынын айтсам барып басып барган жокмун, бирок чалдым. 2 агентствога чалдым. Алардан деле маалымат алдым. Анан кийин Серге чалдым, KG недвижимостька чалып, булардан маалымат алдым. Анан баарында сравнивать кылып, анан кийин ушу KG недвижимость мага почему-то мындай эмерак көрүндү да. Ошо жака бардым. Сиздин одобренияңыз канча күндө чыкты? Мен одобрениям чын айтканда 2 күндө эле чыкты окшойт. 2 күн дегенде чыкты. Ошондой болду. Үйдү канча үй көрдүңүз? Негизи үйгө келгенде көп убакыт кетет да, анан кийин сизге эмнеге көбүрөөк убакыт кетти? Мага үй тандаганда мен өзү 5 үй көрдүм. Чын айтканда, мындай эле 5 үй көрдүм. Ошо Жаркынай мен иштеп Жаркынай мага жөнөтүп атты. Ошо тандап көрүп мен именно ошо направленияны алгам, Химкиден деп. Анан эмнегедир ушу үй жагып, анан өзү дагы эмеси аябай кеч болду. Саат 9га келип калсын, 9да эле көрсөтө алабыз деген. Ошо убакытка келип калып, ушу бир кирип эле көрүп эле эмнегедир ушу босокосун аттаганда эле ушул менин үйүм дедим. Ошондой почему-то ошондой эме болду. Притяжение болду какой-то, мындай жылуу болуп учурады. Анан кийин кирип ошо үйдү тандадым. Жеттим. Анан мекендештер айтып кетейин, бул үйдү Назгүл эжеке өзү айткандай эле 5 үй көрдү, токтолгондон кийинки процесс. Бул үйдүн документтерин күткөнгө туура келди, көбүрөөк күткөнгө туура келди. Ошон үчүн мындан дагы мурунураак сделкага чыгат болчук. Күтүп аларды даярдап, анан кийин банкка жиберген үчүн ушундай убакыт болуп кетти. Анан Назгүл эжеке анан мисалы үчүн азыр ставкалар дагы низкий эмес да. Ошол ставкадан корккон жоксузбу? Мунун баарын заранее ойлондуңузбу же алгандан кийин ойлонуп баштадыңызбы? Жок, мен өзү информация алып эме кылганда эле ставкаларды карадым. Көп эле жерде ставкаларды карап,
о мекенин эле билип эле алдым. Кызыңыз дагы маалымат бергенсиз. Ооба, кызымга маалымат берди. Кызым өзү банкта иштейт. Ошондой сотрудник. Анан кийин ошо апа алып бериң там ушундай деп эме подсказывать кылып турду. Анан чын эле санап ойлоп көрсөк, ошо оруска берген акчадан эле үстүнө незначительный болушат экенсиң. Анан главное, что основной сумманы басыш керек экен. Тезден. Канча акчаң болсо ошончалык основной сумманы бассаң ошончалык тез жабылат экен. Ошону түшүндүм. Кыргызстан менен Россиянын айырмачылыгы ушундай. Мисалы үчүн Россиянын бардык эле мекендештерге айтылып келинет да. Сурап баягы сделкага өткөрүп жатканда дагы маалымат берилет. Досрочный погашение кылынса, баягы 30 жыл кул болосуң же 20 жыл кул болосуң деген сөз эмес. Баягы акчаны чогултуунун бир жолу. Себеби мындай акчаны чогулта албайсың эч качан. Үй алгандан кийин баягы недвижимость вклад болсо, жыл сайын үйгө болгон суроо талап деле боло берет, баасы деле көтөрүлө берет, Носкулечке. Ооба, ошентип ойлодум мен да. Сиз жашаган квартира ушунча жыл жашап койдуң, эми сага арзандатып берейин деп айткандар болдубу, Носкулечке? Жок, андай болгон жок ооба. Ошо аракет кылабыз, основной сумманы эле басканга аракет кылсак, Кудай кааласа билинбей эле калат экен разницасы. Ошондой экен ооба. Анан башка ойлонуп жүргөн мекендештерге бир чын жүрөктөн бир совет бериңиз, балким ойлонуп жүргөндөргө сиздин сөзүңүз дагы балким мотивация болуп калат, балким баштагандарга сиз себепчи болуп каласыз, ошолорго бир кайрылуу кылып койсоңуз деле болот. Ооба, мен эмне дейин дедим эле, биринчиден мен өзүм ушунчалык азыр сүйүнүп турам. Кече келип ошо продавецтен ключ алганда эле уже эмоциялар башталган, ошол жерде элечи башкача сезимдер болот экен. Өзүң үйүң болгон алганың. Анан эмне дейин, биринчиден ошо Кижи недвижимость агентствосуна чоң ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Биринчиден мага эмнеси жакты, процедурасын аябай мындай прозрачный өткүзүшөт экен. Мага ошосу аябай жакты. Анан кийин эмне дейин дедим эле. Эгер үй алам деген оюңар болсо, ушу Россия территориясында мен силерге ушу Кижи недвижимость агентствосын эме кылам, ооба, потому что ооба, главный результат экен. Результатка чыгасыңар, Кудай кааласа, эгер ушулар менен иштесеңер. Ошону мен айткым келет. Ошо коркпогула. Главное, ошо официально иштесеңер, налогду төлөсөңөр, Россияда документтерди тактасаңар, ала аласыңар Кижи недвижимость менен бирге. Носкулечке баасы канча болду ошондо? Баасын өзүңүздан алып. Ооба, бунун баасы 5 миллион 990 болду. 19 жылга берилди. Этажность? Этаж 4 этаж, дом өзү 5этажный, биздин үйүбүз на 4 этаже болду. Ошо жакшы. Ошо мекендештер ушинтип дагы бир жердешибизди турак жайлуу кылды. Носкулечкебиздин үйүндө дайым жакшылыктар болсун, куттуу берекелүүлөрдөн болсун, уулуңузду үйлөп, жакшы күндөрдүн үстүндө жүрө бериңиз эжеке. Рахмат силерге да чоң. Үйлүү кылып койгонуңарга.